Билесиздерби, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки илимдин бүт баарын, биздин жашообузга керектүү илимдерди бүт баарын айтып үйрөтүп кеткен. Кайсыл маселе болбосун, аалымдардын айткан сөзү бар. Кайсыл маселе болбосун, аалымдардын фатвасы бар. Демек, биздин жашообузда бир жол бар. Эгерде ошол жолдон чыгып кетсеңиз, шариятыбызда айтат: ал жака чыкпа, сен үчүн зыян, бул жака бас дейт. Анан бул жака кетесиз. Анан бул жака терең бурулуп кетсеңиз, ал жакты да айтат: ой, бул жака бурул. Анткени ал жак харам, жаман иш. Сен туура жолго бас деп, мына ушинтип айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошонун арасында бизге, элестетсеңиздер, кантип суу ичишти да үйрөтүп кеткен. Болбосо бул адамдын табияты өзү каалагандай ичет. Бирок пайгамбарыбыз ошол бизге зыяндуу болбосун, пайдалуу болсун деп өзүнүн хадистеринде бизге айтып кеткен. Анан өзү жашообузда көргөзүп кеткен. Азыр бирөө айтышы мүмкүн: ошого дагы киришкенби деп. Жок. Бул инсандык, бул жүрүм-турум, бул каалагандай ичкиси келет. Бирок ал зыяндуу эмеспи, аны билбейт инсандын денеси. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушинтип ичкиле, силер үчүн зыяндуу болбойт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ида шариба ахадукум", эгерде силердин кимдиңер бир нерсе иче турган болсо, суу иче турган болсо, же сүт иче турган болсо, кыскасы суюктукту иче турган болсо, фала ятанаффас фил ина. Ошол идиште, ошол чыныда, мына ушинтип, мисалы кээде чарчап келгенде сууну алабыз дагы, муздак сууну дейбиз дагы, көтөрөбүз, көтөргөндө ошонун ичинде дем алабыз. Деп туруп анан кайра дагы көтөрөбүз. Анткени биздин мындай нафас, биздин дем алуубуз ошончолук мындай бийиктеген үчүн, каныбыз суюлуп ушундай болгон үчүн, биздин жүрөгүбүз бат-баттан соккон үчүн ошол сууну ичкенде тим эле рахаттанып, абаны терең чыгарып киргизип калат. Ошол учурда идиштин ичине деп ла ятанаффас, демиңерди ошентип чыгарбагыла деди. Эгерде бирөө ошентип чыгарып кайра ичүүнү каалай турган болсо, фаида родан яуда, эгерде ошону кайра суу иче турган болсо, фал юнаххил ина сумма яуд. Ошол идиштен оозун алсын дагы, деп кайра дем алсын, анан кайра ичсин деди. Фаида рода, ошол эгерде ошентип каалай турган болсо сууну кайра. Негизи сууну ичиште 3 бөлөбүз, туурабы? Бирин мындай ичебиз, экинчисин ичебиз, анан үчүнчүсүн каалагандай ичебиз. Мына ушунда дагы өтө чоң бир медициналык илим жатат бул жерде. Өтө чоң. Анткени азыркы учурда изилдөөлөрдүн негизинде инсандын жүрөк оорусу жана башка ооруларды алып келе турган себептерден бири мына ушул сууну туура эмес ичүү. Ал муздак сууну чарчап келип, денеси кызып турат, келип туруп эле көтөрөт бир дем менен. Анын ашказанына, жүрөгүнө кадимкидей денесине зыяны тиет. Муну медицина тастыктап атат. Пайгамбарыбыз айтты: "Жок, андай кылба" деди. "Келгин 3кө бөлүп ич" деди. Эгер чарчап келе турган болсо, идиштин ичинде силер дем албагыла деди. Мындай оозуңарга алып туруп деп туруп кайра ичип ушундай кылбагыла деди. Эмне үчүн? Анткени инсандын оозунан чыккан аба же муздакка же ысыкка түшкөндө ал зыяндуу бир абага айланып калат, зыяндуу бир уузатка айланып калат. Эгерде ошол нерсе ысык же суук боло турган болсо. Бул илимий азыркы учурда тастыкталып атат. Эгерде интернетке жазып көрө турган болсоңуздар ушунун илимин, анда азыркы учурда көпчүлүгү ушул нерсени чыгарып атат. Бул Ибн Мажада келип бизге өтө бир чоң бир сабак болуш керек. Мына ушул хадис. Ошол үчүн пайгамбарыбыз эмне үчүн эле биздин суу ичишке чейин киришкен эмес, балким мага ушул нерсени айтыптыр, альхамдулилля деп ушул хадиске амал кылыңыз. Сүннөт менен жашай турган болсоңуз, сиз бактылуу жашайсыз.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.